алып келген социалисттерге барыңыздарга ыраазычылык билдирип кетебиз. Анан ушул барыңыздардан кечирим да сурайбыз да. Мына суук залда ушунча убакыт отуруп бердиңиздер. Андан тышкары ушул кичине свет өчүп электр мүчүлүштүктөрү болду. Анын үчүн да уюштуруучулардын атынан да кечирим сурайбыз барыңыздардан. Анан ушул жерде отурган окуучуларды мен мынтип айтып кетет элем. Эң чыдамдуу баягы ийгиликке жетиш үчүн абдан мындай чыдамдуу болуш керек да. Баардык нерсеге туруштук бериш керек. Ушул жерде отурган окуучулардын баары ийгиликке жете турган окуучулар деп эсептейм да. Силерге рахмат. Анан буйруса бул жерде астыңкы рядда да мына ийгилик ээлери отурат, мыктылар отурат. Ар бир тармактын өзүнүн жетишкендиктери менен баягы комиссия мүчөлөрү тандап чыгыптыр. Эң туура тандоо болгон деп эсептейм. Мына жаңы жүздөрдү көрүп атабыз. Жылда эле баягы сыйланып жүргөн балдар эмес, именно быйылкы жылда жакшы жетишкендикке жетишкен жигиттерибиз отурат, кыздарыбыз отурат. Баарыңарды ушул бүгүнкү алган сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Анан биздин дагы баягы берде көрүнбөй кетти. Баягы видео отчет бар эле. Баягы слайд менен атайын койгонбуз. Анан кичине ушул электр жабдуулардын жетишпегендигине байланыштуу болбой калды. Бирок силерге кыскача бир маалымат айтып кетейин. Бул келаткан 24-жыл келатат. Ушул 24-жылда биз кандай иштешибиз керек? Биз былтыркы жылда ушул январь айында атайын иш план түзгөнбүз. Ушул жаштар эч бир жерде иштебеген, ушул коомдук иштерде активдүү жүргөн жаштар менен биргеликте иш план түзүп, эң биринчи кезекте ушул кандай иштерди алып барабыз? Экологиялык тармакта, туризм тармагында, билим берүү тармагында, окуучулардын баягы бир саякат тармагында, ушундай ар бир тармакты камтып иш план түзүп, ошонун негизинде иштер алып барылган. Мына буйруса ошонун алкагында жакшы иштер болду деп эсептейм. Мына эң биринчи иш чарабыз бул мектептерди кыдырып, андагы көйгөйлөр, эмне көйгөйлөр бар экен? Биз өз көзүбүз менен көрүп келдик. Баягы 21-чи кылымда бардык мектептерде интернет бар дейт да. Бирок интернет айрым мектептерибизде жок болуп чыкты. Бирок ошол нерсени биз баягы чоң райондук деңгээлде масштабта көтөрүп, билим берүү мекемеси менен ушул Кыргыз Телеком менен биргеликте интернет маселесин баягы чечкенге толук жетиштик десек болот. Бүгүнкү күндө биздин 27 мектепте толук 100% баягы эң ылдамдыктагы интернет менен камсыз болду. Андан тышкары мына окуучуларыбызды бир бизден жылда салтка айланып калган баягы марафон, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Марафонго ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нуржигит Кадырбековду, Кыргыз Республикасынын Маданият министринин орун басары Тагаевди чакырып, чоң деңгээлде атайын иш чара болуп өттү. Ал ошол иш чарага утурлай эле ушул окуучуларыбызга мына быйылкы бүтүрүүчүлөргө, ошол кезде бүтүрүүчүлөргө кесип тандоо боюнча дагы атайын семинар болуп өттү. Андан кийин ушул эле жакшы ушул районубузда эң мыкты деген окуучуларды, алдыңкы окуучуларды тандап, ар бир мектептен бирден окуучуну тандап, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аутсага мына жана айтылып кетти, аутсага чейин Тарых музейине, Ата Бейитке, жакшы бир ишканаларга, Шоро компаниясына, ошол чоң ишканаларга баягы көрүп, ошолордун иши менен таанышып, кичине да болсо өздөрүнө бир жаңы нерселерди үйрөнсүн деп атайын саякатта уюштуруп бердик. Анан эми сөзүмдүн акырында айтайын, мындан тышкары дагы биз баягы жакшы ийгиликтүү окуучуларга мына Азамат экебиз отурат. Атайын ушул Азамат экебиздин сунушу менен 25 майда эң жакшы окуган окуучуларга ушул Кара Бура жаштарынын атайын стипендиясын киргизгени турабыз. Былтыркы жылда ушул жетишпей калдык. Бирок 25 майда эң жакшы окуган окуучуларга акчалай сыйлыктарды тапшырдык. Анан баягы Азамат айтып кетпедиби, биздин азыркы жаштар лидери президент келип биздин районго эң бир мындай чоң иш чарабызга катышып кетти депчи. Ошол жерде президент эң сөзүндө белгиледи да, ушул райондун, Айтматов районунун жаштары демилгелүү жаштардын себебинен ушуга окшогон чоң спорт комплекс келди. Мындай жаштардын дарамети, креативдүү ой жүгүрткөн жаштар менен биз келечекти курабыз деп. Андан кийин ошол сөзүндө дагы бизге мындай дем күч берип, эгерде ушундай иштесеңер биз тараптан абдан мындай чоң поддержкалар болот деген дейт, баягы өзүчө отурган жыйында да баса белгилеп кетти да. Эми сиздерден үмүттөнөбүз, баягы ар кандай сунуштарды берип, 2024-жылда мына келаткан жылыбызда активдүү болуп, мына биз ушул жерде иштеп аткан балдарга колуна кол, бутуна бут болуп иштеп берсеңиздер, жардам берсеңиздер. Буюрса силер айткан ар бир мындай сунушуңарды четте калтырбай,
биз районубуз үчүн баардык баягы шарттарды түзүп бергенге аракет кылабыз. Дагы бир жолу алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Анан рахмат сиздерге барыңыздарга.